Атым Гулиза, мен Талас Черкесинен болом. Бүгүнкү күндө турмуш шартка байланыштуу Бишкек шаарында Тайжем колунда апам алыста жүргөндүктөн жашайм. Апам мен 4-классымда Москва шаарына кеткен. Келип турат, эч нерседен кем кылбай бакканга аракет кылат. Бүгүнкү күндө апамды аябай сагынам. Ушу жакынкы аралыктарда келет деп күтүп жүрөм. Кудай буйруса келсе, такма алып, үй алып, чогуу жашагым келет. Өзүм 4 тууганмын. Эжем да Москвада. Биз бири-бирибизди моралдык жактан гана колдойбуз. Апам менен күнүгө сүйлөшөм, күнүгө кеңештерин берет. Апамдын аты Бурул. Апам ошо Таластан болот. Апам дагы жашы быйыл 48-ге чыгат, ушу июнь айында. Апам менен эсте калган күндөр бул менин туулган күнүм болчу. Жыл сайын ошо 21-августта ошо дайыма паркка чыгып, балмуздак жеп, ална кичинекей болчубуз, секирген немелерге түшүп, баягы апамды сагынам деп айтпайм, анткени апам аябай сезимтал да. Айтсаң эле ыйлап баштайт, жүрөгү ооруп баштайт. Мүмкүн ошондуктан дагы эжем уруша берет да, апам айтпайсыңар, сүйлөшпөйсүңөр депчи. Бирок менин жүрөгүмдө да ал нерсенин бардыгы. Эгер ушул видеону апам көрсө, мен эң биринчи сөзүм, мен сизди өмүрүм өткөнчө сыйлап, өмүрүм өткөнчө жакшы көрүп өтөм. Муну сизге айтпасам дагы, элге жарыялабасам дагы жүрөгүмдө бар. Ошону билишиңизди каалайм. Жана бүгүнкү күндө ар бир мүнөтүмдү, ар бир күнүмдү баалап, колдоп келгениңиз үчүн да 1000 мертебе ыраазычылык айтам. Ушу Орозонун күнүндө ар дайым тилейм, ушу үй алып калсак экенбиз. Бир чогуу жашап, башка үй бүлө сыяктуу ачык сүйлөшүп, баягы сыр бөлүшүп деген сыяктуу нерселерди бүгүнкү күндө тилеп келем. Мен ишенем, Кудай бар, анан колдойт деген сыяктуу нерселерди айткым келет. Дагы бир жолу айтам, апа, мен сизди жакшы көрөм. Биздин үй бүлөбүз үчүн, өзүңүз бир туугандарыңыз үчүн ден соолугуңуз чың болсун, өмүрүңүз узун болсун. Кыздарыңыз сизди жакшы көрөт.